Төраға. Алмазбек Акунжанович, мына біз өткөндө өкмөттү колдоп бердик. Көп суроолорду бербей. Жумушуңарды башташыңар керек. Муну кечээки Төө Ашууда болгон башаламандык тартиптин жоктугунан эл деген ушу жакта күтүп, качан ошо жолду тазалайт экен, качан карын тазалап, тиги кум себет экен деп тоңуп бала чакасы менен каттаган, же жыр катып самолет каттабаса, билет арзандабаса, анан ошол такси менен келеаткан, өзүнүн машинеси менен келеаткан элдин бардыгы соцсеттерге чыгып кандай азаптарды тартып атканын көргөзүштү. Бул алар качан жолчулар туруп, ойгонуп, качан жетет деп. Мына синоптиктер азыр жакшы прогноздорду берип атат. Алдын ала МЧС тынбай айтты, что жакында болот, кар жаайт депчи. Эмне үчүн даярданышпайт? Эмне үчүн ошол жолду эрте барып, кумдарын алып барып, даярдап, таң атпай ошол жерде туруш керек болчу да. Бул деген тартиптин жоктугу, башаламандык. Тартип болбосо ошондой башаламан болот. Эл азабын жейт. Андан кийин мына жайында уже жаз келип калды, туурабы? Үрөөнчүлүктөр, үрөөн жер-жерлерге жеткизилген жок. Арыктар, каналдар тазаланыш керек, башталыш керек болчу, күн жылып калды түштүктө. Бир дагы каналдардын боюнда экскаватор, драглайнерлердин ошо тазалаган техниканын бир дагы элдер көргөн жокпуз дейт. Жок. Мунун баары качан болот? Мына жолдор качан баягы былтыры коронавирусту бүтпөй калган жумуштарын качан башташат? Мектептердин мына 7 жыл, 8 жыл, 10 жылдап куруп атат мектептерди. Булар качан башталат? Март айы келип калды, эмгичек акчалары которулган эмес. Бул качан башталат? Ушулардын бардыгын уже өкмөт жумушун баштап, ушу маселелерге региондорго чыгып, жерлерде жумуштарын башташ керек да. Эл качанга чейин күтөт? Эл күйүүчү майды арзандатып береби? Үрөөндү алып келип береби? Деп бизден шайлоочулар сурап атышат. Ушу маселелерди сиздин өзүңүздүн баягы жооп бергениңизде, же өкмөттөн бирөөсү келип жооп береби, руководитель аппараты, ушуларга элдин берген суроосуна жооп берсеңиздер, өзүңөрдүн жообуңуздарда. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы коллегалар, рахмат төрага. Урматтуу коллегалар, мен көтөрөйүн деген маселе өзүңүздөрдүн баардыгыңыздар деле кызыктар болсоңуздар керек, кайда киремесиздер. Баткен облусундагы өлкөбүздүн чек арасындагы болгон көйгөйлөр жөнүндө. Баткен облусун жакшы билесиздер, областтардын ичинен эң жаш, жаңы уюштурулган область. Облусубуз эки өлкө менен чектешет. Мындан сырткары облус өтө социал-экономикалык абалы төмөн. Себеби дегенде бизде жумушсуздук өтө чоң, мигранттар ушу бизден кетишет. Мындан сырткары бизде жерлер иштетилбейт, суу менен таза суу жана сууга суу жетишсиз болуп эсептелинет. А биздин бош жерлер абдан көп, суунун айынан ал иштетилбейт. Мунун бардыгы бизде ушу чек арада жайгашылган. Мындан сырткары Баткен облусунда абдан кеңге бай, алтын, алюминий, сымап, ошону менен катар көмүр, мрамор, нефть, газдар. Эгерде биз мунун баарын иштетсек, биз бир эле Баткен облусун эмес, Кыргызстанды жакшылап тейлеп койсок болот. Ошону менен катар мен айткым келет, бул Баткен облусу бул кошуна өлкөлөр менен түбөлүктүү кошуна. Өмүр бою кошуна, дүйнөдө кошунаң менен жакшы болуу деген. Акыркы мезгилдерде ошо кошуналар менен жакшы мамиледе болбогонубуз мени абдан өкүндүрөт. Себеби дегенде бири-биринин жарандарын бири-бири барамтага алып, биздин областтык өкүлчүлүк ошону чыгаруу менен гана алек. Ошондон бул жакшы көрүнүш эмес. Кошуналар менен жакшы болуу. Ошон үчүн мен айткым келет, кошуналар менен болгон мамиле биз кылдаттык мамиле жасашыбыз керек. Биздин Баткен облусунда болгону 21 жыл болуп атса, жыл сайын облустун губернаторун же болбосо өкүлүн алмаштырабыз. Себеби дегенде бардыгы чек ара көйгөйүндө бир чыр чыкканда, ошол облустун өкүлүн алмаштырабыз. Бирок мен бир нерсени айтып кетким келет, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Облустун өкүлүнө мына жакында генерал апарып койдуңуздар, рахмат чоң, жок дегенде атуулукчу. Бирок облустун өкүлүнүн кандай ыйгарым укугу бар?
чегара маселесин ошол чече алабы, анда укук барбы же жокпу? Себеби дегенде бизде дайыма губернаторлор ошол именно чегара көйгөйүнөн кетишет да. Ошон үчүн мен айткым келет. Мурда областын өкүлчүлүгүнүн губернатордун чегара кызматы боюнча орун басары бар болчу. Ошол орун басары үчүн чегара чечилги чекти кыскартылып кетти да. Ошону кайра ордуна коюп коюш керек. Мындан сырткары өкмөттүн вице-премьер-министри чегара кызматы боюнча бар болчу. Ал дагы азыр жок, жоюлуп кеткен. Ал эми губернатор жерге азыр генералды апарып койсоңуз эле укугу жок. Ал аны чече албайт. Бирок элди алдында барып мактап, мына генералдап келдик, чечет деп айткан ал туура эмес. Анын андай ашыкча укугу жок. Болгону областтык деңгээлде гана маселелер чечилат. Ошон үчүн мен сунуш кылат элем, ошо Баткен облусунун генералга, ошол өкүлгө, ошол өкмөттүн орун басары чегара кызматы боюнча деген рангын көтөрүп берсеңиздер. Мындан сырткары бизде жер саясатын чечүүдө өкмөттө 5-6 орган бар. Дайыма мен сунуш келип жүрөм, ошону бириктирип бир гана орган кылып берсек, комитет, жер саясатын жүргүзгөн комитет кылып. Биздин кошуна өлкөдө жер саясатын жүргүзгөн комитет, ошол комитет 1 метр жер үчүн жооп берет. А бизде болсо ар түрдүү организация бар, бирок биринде ишинин жыйынтыгы жок да. Жыйынтыгы жок. Ошон үчүн мен айткым келип, баарын бириктирип туруп, ошолорду көчүрүп апарып чечилгиче, ошо рангын көтөрүп, шартын түзүп бербесек, бул маселе дагы деле чечилет. Рахмат. Рахмат. Алмазбек Акунжанович, мен кайрыла турган маселе сизге гана тиешелүү, сиз эле чечесиз. Сиз жакшы билесиз, мындан 2 жума мурун ушул жерде Кумтөр компаниясы боюнча депутаттык комиссия түзүлдү эле. Андан бери 2 жума өттү, 2 жуманын ичинде ошол депутаттык комиссияга мамлекеттик комиссия дегенге чейин макам берилиптир. Орто жолдо анын төрагасы да шайланыптыр, орун басары да шайланыптыр, мага чалган киши жок, чакырган киши жок. Андыктан эл өкүлү катары мен өкмөттүн өкүлү сизге кайрылайын. Азыркы комиссия мурдагы комиссиялардын 2012-жылдан гана берки иштерин, отчетторун сурап да. Менин комиссияга кирүү ниетим бул коррупцияны билейин деген ниетим. Азыр элге 2 гана нерсе керек. Аларга эмне керек экенин мен билбейм. Элге азыр канча алтын калды, канчасын сатып салды, канчасын катып алды. Экинчи 10 000 гектар жер берилди же 16 000 гектар жерилди. Үчүнчүсү канча акционер бар, канча коррупционер бар. Элге ошол эле маалымат керек. Мен ушул маалыматтарды алуу үчүн гана ушул комиссия кирип атам да, мына Кумтөр боюнча канча комиссия түзүлдү. Бирок комиссия түзүлгөн сайын Кыргызстан үлүшү азайып атат да. 67%-дан 26%га түштү. Анда комиссия түзүштүн канчалык кажети бар эгер биз үлүшүбүздүн баарын алдырып аткан болсок. Ачиттин артын сугу жалайт деп коет кыргызда. Карга карганын көзүн чукпайт дейт. Анан ар бир комиссия эле ошол жакка киргенде эле мурунку комиссиянын ишин иликтемиш болуп эле жабаса, бул деген модага айланып кетти, бул деген соодага айланып кетти. Ошондуктан мен сизден суранам. 1992-жылдан баштап түзүлгөн өкмөттүн Кумтөр менен болгон келишимдердин толук копиясын бериңиз. Андан кийин канча жолу сүйлөшүү болду, канча комиссия болду, кандай жыйынтыкка келди, эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү 67-ден 26-га чыккан. Ушул боюнча толук маалымат болсо, эми биз билебиз да, тетиги Насирдин Сановтан баштап кийинки Танаевка мына ошол 2 өкмөт башчысы тең бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эркин Алымбеков деген депутат бар эле, бул дагы өтүп кетти. Мына Кумтөр деген мен кызык эле да, бул өзү бир Бермудский треугольник болду да. Чыры көп, чырынан да сыры көп да. Эч ким этегине чыккан жок. Эл бүгүнкү чейин бүдөмүк. Канча тонна алтын калды дейт. Бирөө айтат калган жок дейт. Бирөө айтат 350 тонна алтын калды дейт. Кандайча казып атат. 16 000 гектар жерди дагы толук эч ким айтпай атат. Жеңүүчүнөн берилип кетти. Мына азыр өкмөт башчы Абылгазиев дагы Кумтөр окуясы боюнча камалып абакта отурат. Ошондуктан мен суранам. Ушу Кумтөр боюнча 92-жылдан берген толук архивден документтерди алып ошонун көчүрмөсүн берип коюңуз. Анан кийин эгер жашыруун, секретный деген жерлер болсо, жашыруун деп жазып бериңиз. Мен оозум ачыраак нерсемин да, анан элдин баарына жайып жиберип эртең дагы камалып кетпейин. Ошондуктан ушул өтүнүчүмдү тез арада аткарып берсеңиз, ошол документтерди алып бир жолу карап чыгайын. Мен комиссияга киргеним, ошо комиссияга дагы оппозиция болуш керек. Мен ошол өзүмдү милдеттим аткарайын дедим. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмаз Акунжанович. Өзүңүздөргө маалым, мына Кыргызстанда 100 000 деген адамдар кредит менен күн көрүшөт. Былтыркы жылдын 6 айында эле 150 000ге жакын адам кредит алган. Мына пандемиянын кесепетинен чегаралар жабылды, доллардын куну кескин өстү, азык түлүк дегеле бүт нерсе мына азыр күндөн күнгө кымбаттап баратат. Ушундай оор кырдаалда ак үй менен көк үйдүн ортосунда ушул кредиттин өз убагында төлөй албай,
өкмөттөн, банктардан, депутаттардан жардам сурап жүздөгөн адамдар жүрүшөт. Мына элет көйгөйү деп аталган коомдук бирикме бүт Кыргызстан боюнча ушу насыясын төлөй албай калган, жанагы пайыздык төлөмдөрдөн жеңилдик сураган жарандарды чогултуп, мына Ак үйдүн алдына бүт парламентке кайрылып, өкмөткө, президентке чейин кайрылып келип жатышат. Ошондуктан буга чейин керек болсо алар мына мэриянын алдына, өкмөт үйүнүн алдына түнөгөн учурлары дагы болду. Алардын негизги кайрылуусу ушул оор кырдаалда жок дегенде жана пайыздык төлөмдөрүн 6 айга болсо дагы жеңилдик сурап жатышат. Буга чейин билесиңер, мына президентке талапкер Жапаров мырза 1 миллиард 200 миллион сом бөлгөн. Бул дагы жанагы пайыздык төлөмгө бир аз жардам болду, бирок бул көпчүлүктүн ошо калың катмардын проблемасын чечкен жок. Ошондуктан өкмөт буга чейин убада кылгандай, ушул чакан кредит алган, керектөөчү кредит алган жарандарыбыз менен сөзсүз иштеш керек. Алар мына жүздөгөн каттарды жазышкан, улуттук банк, өкмөттүн бүт министрлер бүт ушул тескери жооп берип, алар менен иштешип, жолугушуп, сүйлөшүүдөн качып келишет. Ошондуктан өзгөчө мына кыш жылдеде алардын негизги өтүнүчү жанагы кредитин өз убагында төлөй албай калганда үйлөрүнөн зордук менен кууп чыгып атат. Эми ушуну жок дегенде ушул кыш айларында жанагы отопительный сезондо кое туруш керек. Ошондуктан улуттук банк, өкмөт, мен сиздерге кат жүзүндө дагы өзүмдүн сунушумду берем. Ушул элет көйгөйү коомдук уюмун, ал жакта билесиңер, мына миңдеген адамдар мүчө болуп катталган, кабыл алып, улуттук банк кандайдыр бир жеңилдиктерди берүүнүн жолун сөзсүз караш керек деп ойлойм. Анткени биз ушул эле парламентте бир нече чет элден келген кредиттерди, насыяларды, гранттарды чакан ишкерлерди колдоо үчүн ратификациядан өткөрүп бергенбиз. Ошондой эле мен мына өкмөткө кайрылып келет элем. Коомдук телеканалдар финансылык сабаттуулук жөнүндө атайын элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кредит алганда, келишим түзгөндө эмнелерге маани бериш керек, бүт ошонун баарын коомчулукка түшүндүрбөсө, бул мындай чоң бир катастрофага алып келе тургандай акыбал жаралып калыптыр. Өкмөт сөзсүз түрдө ушул кайрылган жарандар менен иштешет деп ишенем. Рахмат.